Assalamu alaikum. Meni görüp жаткан достор, Десин каналынын катталган адамдары жана ушул азыр мени көрүп жаткан адамдар. Мен мындан мурунку берүүмдө айттым эле, ушул Тимур Файзиев менен Бабур Төлбаев ушундай клуб ачышып, жаңы башталыштарды баштап, онлайн сабактарды өтөбүз деп жатышат деп. Эми булар ошол берүүнү көрсөңүздөр болот. Саат дүйшөмбү күнү саат 8:30 биринчи ошолор онлайн сабагын башташат экен, онлайн сабагын Инстаграмда. Андан кийин YouTube'га берип турушат, бир аз чыккандан кийин дагы аябай өнүктүрөбүз дешти. Аябай мен эмне себептен бул сабактар жөнүндө айтып жатам достор. Менин баягы жүрөгүмдөгү нерселер менен булар чоң бизнесмендер, булардын баягы көз караштарыбыз, ойлорубуз 100% деп койсок болот, төп келди да. Мен дагы ошолордун сабактарына буйруса сөзсүз катышууга аракеттенем, сөзсүз катышам. Кандай бир таасирлер болгондорун силерге айтам. Бирок мен ошолордон бир кадам кичине, ал крутой адамдар, мен бирок алардан бир кадам алдыракта өзүмчө бир формат. Ошолор эмки сабагын «Кто я?» алардын берүүлөрү орусча жүрөт. Тилекке каршы биздин аудиториябыз көбүнчө кыргыз аудиториясы. Көп адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн. Эми кийинчерээк кыргызча керек болсо англисче да кылабыз деп жатышат. Албетте ошондой нерселерди сөзсүз кылышат. Мен бул бизнесмендерге ишенем, анткени булар баягы кылам дегенин кылып жүргөн жигиттер да. Мен дагы булардын форматынан ошондой үлгү алып, ошолордон бир аз, мисалы үчүн алар понедельник кыла турган болсо, мен мына бүгүн ушул «Кто я?» деген боюнча сүйлөп берейин деп атам. Мен киммин деп атат да достор. Бул мен дагы ушул акыркы 3-4 жылда, 3-4 эмес, бир 3 жылда деп коеюн. 2017 жылдан баштадым мен ошондо. Ушундай тренингтерди, ушундай адамдын өнүгүүсүн, ушул аракеттенип, баягы мурдакыдай эмес, башкача бир көз караштагы аракеттерди жүргүзө баштадым да. «Кто я?» деген боюнча да биз адам ушул бир баягы көр тиричиликтин айынан, башканын айынан жүрүп, кээде духубуз түшүп, бир ушундай өзүңдүн ким экендигиңди, өзүңдүн яаңды, я деп коет орусча мындай, бир байкабайбыз да, өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү, өзүбүздүн колубуздан эмне келе тургандыктарын, ушундай нерселерди кылбай эле анан бирөөлөрдү күнөөлөп, бирөөлөр эме деп, бир ушундай бир туура эмес жактарга кетип калышыбыз мүмкүн да. Ошондуктан достор, баягы биз өзүбүздү биринчи таанышыбыз керек. Биз өзүбүз кимбиз? Сен кимсиң? Мен киммин? Биринчи сен өзүңдү таанышың керек да. Өзүңдү таанып, өзүңдүн кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигиңди билгенден кийин анан баягы ишенимдүү кадам таштайсың да. Мен бир жолу мындай болуп калды достор. Эми турмуш экен, ар кандай эме мындай бир духум түшүп, бир ушундай бир период болду да. Ошол кезде анан ойлондум. Ошол психологиялык китептерди окуп, башкалардан бир жыйынтык чыгаргандан кийин баягы өзүңдүн мынтип жазыптыр да, бир барака өзүңдүн ушул кезге чейинки жеткен ийгиликтериңди жазып, көз алдыңа элестетип, өзүң эмне колуңан келе тургандыктарын эме кылсаң, анан сенде бир ишеним пайда болот деп. Анан мен ошону чын эле ойлонуп туруп эме кылдым. Мен бирок өзүмө абдан доволен болдум, ошондо өзүмө ыраазы болуп дегенде ишенимдүү кадамдарды таштадым. Эми азыр эми ошол «Кто я?» деген боюнча мен өзүм жөнүндө сиздерге айтып берейин. Эми мен ушул азыр блогер болуп, эми мен жакындарым жакшы тааныйт, ал эми көпчүлүк адамдар менин ким экендигимди билбейт. Мен ошолордун темасы боюнча «Кто я»ны кыргызча өзүмдөн баштадым достор. Эмесе мен бакыт биринчиден ушул атам койгон экен. Бир тажеңем айтып, ушул атымды бакыт деп, бактылуу болсун деп. Үйдө апам 10ду төрөгөн экен, ошонун ичинен бир уул, 2 кызыбыз калыптыр. Биринчи 3 уулдан экинчиси болуп мен төрөлгөн экенмин. Үчөө тең чарчап калган жашында, апам оорукчан болуп, андан кийин 3 кыз дагы кетиптир. Андан кийин дагы эме ушинтип аябай көп эмелерден кийин ушул 2 кыз, анан бир бала мен калганмын. 1968 жылы 10 августта азыркы Базар Коргон районунун, ал кезде Ленин району болсо керек эле, Базар Коргон районунун 3 булак деген айылында, советский айыл өкмөт деп коет, азыр кеңеш айыл өкмөтү. Ошонун 3 булак деген коктун ичиндеги айылда колхозчунун үй бүлөсүндө туулгам достор. Менин атам өмүр бою колхоздо иштеп келаткан. Азыр пенсияда, Кудай дагы өмүрүн берсин. Апам дагы колхоздо иштеген.
ушундай колхозчунун үй бүлөсүндө туулганмын. 1975-жылы Каражыгач 8 жылдык мектебиде, ошол биздин Үч булак айылы бөлүнүп Каражыгач, Карабулак, Үч булак деп кичинекей 5-6дан үй бүлө жерлер ошентип бөлүнүп аталат. Биздики ошол Каражыгач, ошол жерде каражыгачтар көп өсчү экен. Каражыгач 8 жылдык мектеби деп биз барганда ошондой эле. Кийинчерээк Александр Сергеевич Пушкин атындагы мектеп болду. Мен ошол Александр Сергеевич Пушкин атындагы мектепти 1983-жылы бүтүрдүм достор. Сабактарды жакшы окудум. Себеби мектепке чейин эле атам түшүндүрүп, сабактарды, тамгаларды таанытып, ошентип койгон эле мен алдыңкы катарда окуп, отличник болуп бүттүм. Ошол 8-классты мактоо баракчасы деп коет эле, похвальный лист деп. Ошол мактоо баракчасын алган адам ар кандай техникум, училищеларга без экзамен, беседа менен кирет турган бир мүмкүнчүлүктөр бар эле. Мен ошондой мүмкүнчүлүк менен бүттүм. Андан кийин биз 8-ди бүткөндөн кийин биздин мектеп 8 эле жылдык. Баягы мүмкүнчүлүк окууга тапшырбагандар интернатка барышат, тапшыргандар тапшырып кетет. Ошентип баарыбыз, көпчүлүгүбүз сабактарды орточо жакшы билгендер окууга тапшырмай болдук. Мен Жалал Абад педагогикалык окуу жайына бармакчы болдум. Себеби биз ал кезде коктун ичинде айылда ким акча жакшы табат, мугалимдер табат. Ким жакшы кийинип жүрүшөт, мугалимдер кийинип жүрүшөт. Анан колхоздо иштегендер. Ошентип бир класстан 4 кыз болсо керек, 2 бала, анан 4 кыз ошол окууга тапшырдык. Берки классташ досум ал зооветеринардык техникумга тапшырмакчы болду. Мен Жалал Абад педагогикалык окуу жайына, кыздардын баардыгы педагогикалык окуу жайды тандашты. Мен да ошол кыздар менен тапшырмакчы болдум. Анан документтерди алып бара баштадым достор. Эч кандай тааныш жок. 3 жолу бардым. Ар барган сайын эле ар бир катасын табат. Такыр менин документимди албай койду. Көрсө, баягы эгерде менин документимди алса, мени без экзамен өткөрүш керек. Ар бир өткөн окуучу коррупциянын ушунчалык күчтүүлүгү бардыгы акча менен өтөт экен. Мен анын бардыгын билдим кийин. Акча бербегендер өтпөйт экен. Документи алынбайт экен. Документ алынса, мен өтүп кетем ал жака без экзамен. Бирок документин албайт экен да. Ошентип бир раматтылык өтүп кетти. Азыркы кезде бул агайыбыз ошол комиссиянын председатели экен. Мени эч кандай 3 жолу алдына киргизгенде дагы документимди албай койду достор. Ошентип анан шалпайып кайра келип, анан интернатка кирип, 1 жыл интернатта окуп, дагы башка жакта окудум. Интернатта жарым жыл окуп туруп, андан жарым дагы башка. 9-класс эптеп бүтүрдүм достор. Бирок мен баягы окуйм деген оюм бар эле, ушул окушум керек деп. Анан кийинки жылы дагы ошол Жалал Абад педагогикалык окуу жайга 8-дин базасы менен 9-классты бүтүрүп туруп дагы бардым достор. Кийинки жылы барсам дагы деле баягы киши комиссиянын председатели экен, дагы деле албай койду. Ошол жерде апам экөөбүз турат элек. Анан биздин колхоздо жаңы чыгып келе жаткан кадр Шарап Жакыпов деген менин бир агаларым бар эле. Ал биздин колхоздо эмес, башка колхоздо парторг болуп иштейт эле. Ошол баягы жардамчыларды алып кеткени келген экен. Анан баягы тааныш чоңдор да аларчы, парторг. Анан Шарап деп апам айтты, тиги иниңи албай атат, эмнеге албай атат, барып сүйлөшүп көрбөйсүңбү деди эле. Тиги Шарап байкем сразу барып туруп, эмнеге албайсыңар мунун документин дегенде, ой Шарап, алабыз, биз 9-класстын бааларын, табелдерин койдуруп келсин деп, анан ошентип мени документими алып, документими алгандан кийин окууга өттүм. Ошентип достор 1984-жылы Жалал Абад педагогикалык окуу жайына тапшырдым. Өзүмдүн курдаштарыман, теңдештеримен 1 жыл кийин болуп калды. 69-дар менен окудум. 1988-жылы Жалал Абад педагогикалык окуу жайын артыкчылык диплом менен деп коет, диплом с отличием, өзгөчөлүк диплом, ушул кызыл диплом менен бүтүрдүм. Бүтүрө электе эле мен ушул 2 экзамен тапшырганда эле мага армиядан поездка келип калды. 2 экзаменимди, ГОС 4 экзамен тапшырат элек, 2 экзаменимди өзүмдүн группалаштарым менен тапшырдым. Ал эми 2 экзаменди башка группалар менен тапшырып, бирок 5ке тапшырдым. Кызыл дипломун көргөн жокмун. Мен армияга кеттим достор ошентип. Армияда эми ошондон кийин негизи мен өтө мындай везучий жигитмин, абдан турмушта эми мындай эч кыйналган деле эмесмин. Эми кыйналсам кыйналгандырмын, бирок мен кыйынчылыктарды айтпайм. Мындай турмушта мага Кудайдын көзү абдан түз болгондо, бир ошончо эме бир туугандарым чарчап калыптыр, башка болду. Ошолордун ичинен мен тирүү калыпмын. Бул дагы Аллахымдын берген бир эмеси болсо керек. Ошончо
Mектептен жакшы окууну бүтүрдүм. Артыкчылык теги кагазы менен. Педучилищадан кызыл диплом менен бүтүрдүм достор. Армияга бардым. Армияга азыр Тивер болуп калды. Анда Калинин деп аталат эле. Ушу Москвадан 2 сааттык жерде Тивер шаарына түштүм. Тивер шаарына түшкөндө дагы ПВО противовоздушный оборонанын академиясынын да кызмат кылууга түштүм. Полк бар экен, ошол академиянын окуу процессин обеспечить камсыздандыра турган полк обеспечения учебного процесса Высшей военной командной академии ПВО имени Жукова Георгия Константиновича деген ушул Георгий Константинович Жуков атындагы абадан коргонуу академиясында болуп калдым да, түштүм ошол жерге. Полк бар экен, ошол полкто бир 5 бала ошол Кыргызстандан келдик, 6 бала. Анан бүт көпчүлүк жактардан болдук. Ошол өзүм жердештерим менен түштүм. Бизден мурун келген дагы кыргыздар бар экен, бир-эки, алар менен тааныштык достор. Ошончо кыргыз, өзбек жана башка ушул орус эмес улуттардын ичинен 1 жылдан кийин сержант мектебине алып барып, мен ошол командир отделение болуп, демек бул дагы менин бир кандайдыр бир өзүмдүн бир везучийлигимби же болбосо менин бир способностторум барбы, иши кылып мен командир отделение болуп 1 жылдан кийин ошол сержант намында командир отделение болгондо, армияда болгондор билет, эч кандай кыйынчылыгы жок. Отпускага келип кеттим, иши кылып 2 жылдык баягы мамлекетке берген ушул родинама, ошол кезде ата мекениме мен кызмат кылдым, Советтер Союзуна. Андан кийин достор 90-жылы армиядан келип, менин оюм боюнча ошол педучилищаны тапшырган, педучилищаны бүткөндөр, артыкчылык диплом менен бүткөндөр, ошол кезде бир мыйзам бар эле, эгерде Оштогу педагогикалык университет, ал кезде Ош мамлекеттик педагогикалык институту деп атачу, ошол жердин ошол педагогикалык өзүмдүн ошол баштапкы класстарга сабак берүү спесим боюнча тапшырсам, мен 3-чү курстан без экзамен алат деген. Менин оюм боюнча, менин пландарым боюнча ошол 3-чү курстан ошол жака отурам, ата-энемдин жанында келип жүрөм деп ушундай баягы айылдагы карапайым баланын пландары эле да. Анан 90-жылы мен июндун 2-синде келдим, июндун 4-үндө же 7-синдеби менин эсимде жок, ушул 1-2 күндөн кийин баягы өзбек кыргыз коголаңы чыгып кетти. Айрыкча Ошто өзгөндө абдан абал курч болду достор. Анан Ош өзгөнгө Ошко менде тапшырууга бир каалоо да болгон жок, кооптонуу да болду. Бишкек деген оюмда деле жок болчу, анан Бишкекке тапшыруу керек деп, анан Бишкекке кеттик. Машина менен кеттик. Ал жөнүндө өткөндө дагы бир эмелеримди айткам. Ошентип Бишкекке барсак, Бишкекте дагы окуу жайларды 1 айга артка жылдырып юрүптүр. 1 айдан кийин документ аласыңар дейт. Приалга бардым. Педагогический институт русского языка и литературы деп коет. Азыр кандай болуп калды, аталышын билбейм. Ошол Приалга бардым, ал жерде алган жок. Меди институтка бардым, ал жерде 1 айдан кийин келесиң деди. Дене тарбия институтуна келдим, дагы 1 айдан кийин келесиң дейт. Дене тарбия институтунда ошондо армиядан келгендер үчүн армиядан ким келип 25 жашка чыга элек, демек 20-дан 25 жашка чейинкилер үчүн баштапкы аскердик окутуунун мугалимдери, баягы учитель начальник военной подготовки деген сабак бар эле, НВП деп. Ошолорду даярдаган лейтенант формасы менен чыгат эле ал убакта. Ошондой бир факультет ачылган эле, 2 жыл болгон экен. Ушу Советтер Союзунда Душанбе менен ушул Бишкекте, Фрунзеде бар экен да, башка жакта жок болчу мындай военруктарды даярдаган факультет. Именно педагог военруктарды даярдаган. Ошондой факультет бар эле. Мага ошол жагы эми армиядан келген баягы армейский дух бар дегендей, ошол эмеге тапшырмакчы болдум. Документим албай койду 1 айдан кийин деп. Анан мен эми 1 ай тиги агаларымкында жүрө берип, бир 15-20 күн өтүп кетти. Эми кириш керек да, бир жака кетиш керек болуп калды. Анан деканын алдына кирдим. Мен ушинтип армиядан келип, жалганды Кудай кечирсин деп, мен азыр бара турган жерим жок, мен документим албасаңар болбойт деп. Анан декан ээрчитип кирип, орус жакшы киши болчу, мен азыр фамилиясын унутуп калдым. Кийин оорудан каза болуп калды. Аябай жакшы киши болчу. Мен документимди алгыла деди, алды, мага апиште берди. Экзамендерин тапшырып, мен эгерде биринчи экзаменди 5ке тапшырганда без экзамен өтүп кетмекмин. Меники тилекке каршы биринчи экзаменим 3 болду, экинчиси дагы 3 болду, үчүнчүсү 5 болду. Ошентип жалпысынан балдарды мындай эме кылганда мен өз күчүм менен ошол дене тарбия институтунун баштапкы аскердик окутуу факультетине өтүп калдым достор. Ошентип 90-94-жылы дене тарбия институтун бүтүрдүм. Дене тарбия институтунун бүтүрүп биз 92-жылы Союз таркап кетти. Биз бүтүргөн кезде
уже военрук деген НВП деген сабактын баягы кадыры кетип, биз бүткөнгө чейин бардыгы лейтенант формасында чыгат эле. Армиядан келгендей болуп, татынакай лейтенант деген тыкыйган форманы кийип жалтырап ушинтип чыкчу. Ошол биз бүткөн жылы ошондой форманы дагы бербей, жөн эле военный билетибизге лейтенант офицери запаса, ушундай специалист деп бүтүрдү. Андан кийин ошол жылдары баягындай бизди зордуктап бияк-бияка иштейсиң деген система жок болуп, каалаган жагыңарга кетесиң. 1994-жыл болчу достор. Ошол кезге чейин эле 92-жылдардан баштап эле мен бизнес чөйрөсүнө кичине аралаштырып, акча алмаштыруу, Ош базардан коньяк алып келип, кечинде сатып иши кылып, баягы бизнестин бир бизнес менен гана болот экен деп, баягы айлыктарга карабай, уже менин көз карашым баягы кандайдыр бир өзгөрүүгө туш болду достор. Ошентип 94-төн 2000-жылдарга чейин ар кандай иштерди кылып жүрдүк. Темир жол вокзалына келип билет саткан күндөр болду. Казакстандан товар ташыган күндөр болду. Иши кылып дей койчу. Ар кандай нерселер баштан өтүп, ага чейин Жалал Абад областына барып, таэквондо боюнча областтык федерациясын ачтык биринчи жолу. Таэквондонун ВТФ эмеси боюнча. Андан бир жылдай иштеп, баягы каражаттын аздыгынан башка жагынан кайра келди. 2000-жылга чейин аябай баштан көп нерселер өттү достор. Үйлөнүп ажырашып кеттим. 95-жылы 27 жашымда 3 айдай жашап, баягы жаштык кезем 27 жаш деле эмес, бирок мен баягы түшүнбөстүктөр болду, башка дегенде иши кылып 3 ай жашагандан кийин эле биз ажырашып кеттик. Андан кийин достор 98-жылы ушул азыркы үй бүлөмдү куруп, 98-жылы январда үйлөндүм. 98-жылы декабрда менин чоң кызым Бегайым туулду. Ошентип баягы бизнестер дагы анча жүрүшпөй калды Бишкекте башка болуп. 2000-жылы анан ички иштер органдарына кирип кеттим. Ошол 99-жылы Баткен коогалаңы болуп, Баткен согушу болуп, баягы аябай адамдар керек болуп, ушундай болуп турган эле 2000-жылы мен Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгына барып, 4 ай 5 ай стажировкада жүрүп, ошол жерде ушул милициянын Атайын багыттагы отрядына кирдим. Инспектор по боевой и служебной подготовке деп баягы кандай десем, күжүрмөндүк жана дене тарбия боюнча инспектор болуп, негизинен ушул дене тарбия боюнча эле өзүмдүн спесим боюнча эле болду да достор. Ошентип андан кийин Баткен согушуна кеттик 2000-жылы. Андан келдик достор. Жалал Абадтан Базар Оргонго кылмыш иликтөө бөлүмүнө кеттим. Ал жакта бир жылда иштегенден кийин кайра Жалал Абадка келдик. Айлыктар аз. Келгениmin себеби спецназда айлык көбүрөөк болчу. Баягы мен спецназга кирип, эми оперативный ишке дагы жөндөмдүүлүк керек экен да. Менде чын айтканда андай оперативная хватка жок болуп калды, иши кылып анча каалоо жок болду. Кайра мен отрядка келдим. Отрядка келгенден кийин бизди губернатор жарымыбызды финансировать, биз баягы жергиликтүү бюджеттен камсызданат элек, бизден отказ кылып, андан кийин мени Ички иштер министрлигинин окуу машыгуу борборунун ага усулчу методисти деп, ушундай ага инспектор методист дегени бар. Старший инспектор методист учебно-тренировочного центра МВД Кыргызской Республики по Жалал-Абадской области. Мен Жалал Абад областынын ошол окуу машыгуу борборунун Жалал Абад областындагы өкүлү болуп калдым. Должностум жакшы болчу, подполковничий должность, өзүм старший лейтенант, бүт райондорду текшересиң деги, бардыгы жакшы, бирок айлыктар аз эле достор. Менде бирок баягы окууну бүткөндөн кийин кандайдыр бир психологиялык жактан ушундай айлыкка отурбай, бир акча иштеп же башка бир эркин болууну деле мындай каалоо сезими жок болгон жок болчу да. Ошол 4 жыл ички иштер органдарында иштеп жүрсөм деле мен кандайдыр бир деңгээлде мен баягы көнүш албадымбы же бир чөйрөгө баягындай бир родной болуп кете албагандай болдум да. Менен чогуу кызмат кылгандар билет. Мен бирок 4 жылдын ичинде ички иштер академиясын бүтүрдүм. Заочный 2,5 жыл ошол экинчи высшее образованиямды түзгөлө аракеттендим. Менин оюмча бир 6 ай 7 ай кызматтан чыгып ушул бир турмуштук деңгээлимди оңдоп алып, анан кайра ашып кетсе 1 жылдан кайра кирем деген ой менен 2004-жылы ички иштер органдарынан өз каалоом менен чыгып кеттим. Ошол подполковничий должносттон кеттим, Россияга кетем деп. Бирок Россияга кеткен жокмун. Ошол 4 жыл чүй өрөөнүндө, чүй боорунда дейбизби, буудай эгип, бир ушундай иштер менен алектенип, ага чейин достор
2005-жылы бийлик алмашты, башка болду, көп өзгөрүүлөр болду. Андан кийин менде баягындай чоң ийгиликтер жаралган жок. Баягы мен өзүм айткандай бизнес ушундай жагынан мага кайра артка кызматка баруу бир мындай уяттай сезилди. Эми ушунча иштен чыгып кеткенден кийин бир нерсени кылып. А мезгилдер болсо тез өтө берет экен достор. Ошентип мен 2008-жылы наоборот кайра Россияга келдик. Үй бүлөбүз менен сентябрда келдик достор, 2008. Ошону менен ушул Россияда иштеп калдым. Мен ага чейин ошол Бишкекте жүргөндө бир мурда милицияда иштеп пенсияга чыгып кеткен Сапар деген байке менен таанышып калдым. Ал массажист болуп иштейт экен. Мага да ушул массажист керек эле. Мисалы үчүн мен келинчегим ошол кезде ооруп калды, артрит болуп, мен өзүм белим ооруп бир ар кандай. Анан ошол Сапар байкеден массажды каяктан окуйт деп сурап, ошол мединститутта 10 айлык курсу бар экен. Ошол жерге барып 10 айлык курс баягы медициналык образованиясы жоктор үчүн экен да. Ал эми кимде медициналык образование же болбосо мендей болуп физкультурныйды бүткөндөргө биз баягы биологияны, анатомияны баарын 4 жыл окуганбыз да. Бизге окшогондорго 3 жыл ай экен. Ошентип баягы курска кирип окуп, ал 10 ай деле эмес экен, Сапар байкенин убагында 10 ай болсо керек, 6 ай экен. 6 айдын 3 айында эле мен ошол массаж курстарын тез бүтүрүп, анан 2007-жылы Москвага келип массажист болуп иштеп кеттим бир аз. Жакшы төлөнөт экен негизинен. Мен бул массаждын сырларын үйрөнө баштадым да. Андан кийин 2008-жылы келип, анан ошол бойдон 3 жыл 2008, 2009, 2010, 2011дин январь айларына чейин ушул массажист болуп иштедим. 3,5 жыл Питерде оздоровительный центр, Петровский оздоровительный центр деген жерде массажист болуп иштеп, ошол жерде акча тыйын таап, карыздарыбыздан кутулуп, айылга кичинекей ошол үйүмү салып, кыскасы биз баягы башка бир өзгөрүүлөр болду да достор. Мына мен киммин деген темага мен ушундай деп жооп берет элем. Ошентип мен ошол милициядан чыгып кеткенден баштап ошол бир болгону үйдү бүтүрө алдым. Андан кийин кредит алып ушул Россиянын өзүнөн бир комната, чоң эмес, коммуналканын ичинден коммуналка алып койгонбуз. Кыздарым, 2 кызым биякта азыр. Бирөөсү медколлежди бүтүрүп, бюджетный эмесин бүтүрдү. Фармацевтикада окуп жатты эле. Фармацевтикада 2-чи курс болчу университетте, фармацевтикалык университет деп коет. Кышта академия алып чыгып алды. Азыр эми жазында улантам деп жатат. Ал кызым медсестра болуп иштейт. Экинчи кызым ошол чоң кызым окуган медколлеждин 2-чи курсунда бюджетте окуйт. Ал эми келинчегим дагы, мен өзү 3 кызым бар. Келинчегим болсо 2 жылдан бери мен ата-энемдин ошол жалгыз эркек баласы болгондуктан, үйдү карашыбыз керек болгондуктан ошол ата-энем менен Кыргызстанда кичине баягы бизнес жагына көңүл буруп, эми чоң эмес кичинекей биздин бир бизнесибиз бар. Ошол бизнести кылышып, айылда кичинекей кызым менен ошол 3 булак айылында. Мен ушулмун достор, кыскасы. Мен өзү искусствого дагы мындай абдан кызыгып, мурда гитарада кичине ойноп, кийин ойнобой калдым. О чыпалагымды травма алгандан кийин иштебей, бул гитарада эң баягы баса турган неме, ошону мен гитараны черте албай калдым да, кыскасы. Студенттик кезде 1993-жылы Ала тоо жазы 93 дегенде лауреат, дипломанты болуп, ошол финалына чейин жетип, башкы байгелерден бирин алгам. Ошол 94-жылы дагы ошол лауреат болуп, дипломго ээ болдум. 2 жыл катары менен ушул Ала тоо жазында финалга чейин жеткенмин мен достор, гитара менен чертип. Биринчи ырдаганда Жаңы заман, экинчи ырдаганында Жаратылыш деген ырлар менен ошол кездеги замандаштар көргөн болсо, балким эстеринде бардыр. Азыркы искусство институтунун директору аты ким? Биз Миша деп койчубуз. Ошол Миша ошондо уюштуруу эмелеринде иштеп жүрүп, ошол менен тең жигит. Азыр ошол директор болуп калыптыр, мен өткөндө көрдүм. Ошолор уюштурушу, ушул Ала тоо жазы деген сонун фестиваль болот эле. Азыр деле болуп жатабы болбойбу билбейм. Абдан сонун. Биз ошолордун алгачкы катышуучуларынан болуп, негизинен мен ыр жазчумун, сонун ырларым бар эле. Тилекке каршы көп эмелери жоголуп кетти. Андан ушул өзүм бир ушундай бир нерсени баяндап, бир нерсе айтканга жакшы эме кылган үчүн, анан ушул 2017-жылдан баштап ушул өзүмдүн Дени сак интеллектуалдар деген ушул каналым бар. Ушул каналымды ачып, менин негизги азыркы максатым ушул каналымды өнүктүрүү. Анан буюрса ушул жайында Кыргызстанга барсам,
дагы бир жакшынакай бизнес план эмелер бар буюрса, ошолорду ишке ашырып эме кылсакпы деген ойлорум бар достор. Мен ошол бакытмын. Бакыт Сулайман, Бакыт Абдумаликов. Ошол саламатта туруңуздар достор. Суроолоруңар болсо жазып койгула, кийинкиден жооп берүүгө аракеттенем. Ушул Тимур Файзиев менен Бабур Тулбаевдин форматына жараша мен киммин дегенге жооп берип койдум. Кийинки темасын дагы айтамын. Ошолордо кандай тема болсо мен дагы ошондой тема болуп, алар эмне жөнүндө айтса мен өзүм жөнүндө айтып, сиздер менен байланышта болууга аракеттенем. Сөз пикирлериңерди жазып, эгерде менин баяндарым жагып калган болсо, классыңарды басып каналга жазылып койгула достор.